Назарыңыздарда адаттагыдай эле өз ичине жергебиздеги урунттуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкөдөми маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы техникалар менен толукталды. Мамлекеттин техникалык базасын чыңдоодо зор өзгөрүүлөр болуп жатат. Балыкчыда заман талабына дал келген милициянын жаңы пункту ачылып ишке кирди. Элге сервистик тейлөө жасоо, анан коомдук коопсуздукту сактоо. Коомдук коопсуздукту сактап, кылмыштуулук менен күрөшүүдө милиция айымдардын орду зор. Ар бир аял заты зордук зомбулукка кабылбасын, бул жашоодо татыктуу жашоого жашаш керек. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында балыкчы Барскон унаа жолун реконструкциялоо жана Каракол эл аралык аэропортун модернизациялоо долбоору менен таанышты. Маалым болгондой, мамлекет башчынын тапшырмасы менен 2021-жылы 2-чи техникалык категориядагы балыкчы Бөкөнбаев Каракол эл аралык маанидеги жолун, анын ичинде балыкчы Барскон участогун реконструкциялоо иштери башталган. Транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев президентке балыкчы Барскон унаа жолунда аткарылган иштери боюнча маалымдап, ошондой эле белгиленген пландар тууралуу айтып берди. Ал белгилегендей, быйылкы жылы жер иштерин бүткөрүү, асфальт бетон төшөлмөсүн төшөө, тосмолорду орнотуу, көпүрөлөрдү куруу жана башка жумуштарды бүткөрүү пландалууда. Президент Садыр Жапаров жолдун сапатына өзгөчө көңүл буруунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, бардык иштерди өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Ошондой эле мамлекет башчысына берилген маалыматка таянсак, Каракол аэропортун модернизациялоонун алкагында бүгүнкү күндө аэровокзалдын жаңы имаратынын пайдубалын түптөө боюнча жер казуу иштери аяктады жана бетон коюу иштери аткарылган. Кийинки этапта түпкүрүн кайра толтуруу иштери жүргүзүлөт. Учурдагы түнкү кабыл алуу үчүн жарык берүүчү жабдуулар менен жабдуу пландаштырылууда. Садыр Жапаров тиешелүү тараптарга бир катар тапшырмаларды берип, жазалып жаткан иштердин темпин басаңдатпоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле сатып алуулар процессиндеги коррупциялык схемалардан толук арылуунун маанилүү экенин билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Россияда өндүрүлгөн 40 өрт өчүрүүчү унаалар тапшырылды. Өрт өчүрүүчү цистерналар КАМАЗ унааларынын базасында 6000 литр суу багы жана 360 литр көбүк менен иштейт. Насостун кубаттуулугу секундасына 40 литр сууну түзөт. Автоунаа ар кандай диаметрдеги 18 өрт түтүктөрү менен жабдылган. Мындан тышкары гидрант, арыктардан суу чогултуучу гидроэлеватор жана керектүү авариялык жабдуулар жана шаймандары бар. Ошондой эле өрт өчүрүүчү цистерна айыл жеринде жана тоолуу аймактарда өрттү натыйжалуу өчүрө турган ар кандай узундуктагы 3 тепкич менен жабдылган. Техникаларды тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Россия Федерациясынын жарандык коргонуу иштери, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министр Александр Куренков катышты. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, эки мамлекет башчыларынын ортосунда жетишилген келишимдердин алкагында бүгүн кыргыз тарапка Россияда өндүрүлгөн 40 даана өрт өчүрүүчү унаа өткөрүлүп берилүүдө. Өз кезегинде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куренков белгилегендей, атайын техника Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн арналып жасалган. Атап айтканда, Россиялык өндүрүүчү тарабынан чет элдик кесиптештердин каалоолору, өрт өчүрүүчү депонун түптүү өлчөмдөрү, автомобилдин бийиктиги, ошондой эле пайдалануу шарттары жана техникалык тейлөө мүмкүнчүлүктөрү эске алынган. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бардык кошуна мамлекеттер менен кызматташтыкты жакшыртты. Айрыкча мамлекеттин техникалык базасын чыңдоодо зор өзгөрүүлөр болуп жатат. МЧСке эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу 2 вертолет сатып алдык. 2 жылда 185 өрт өчүрүүчү машина, 81 инженердик оор техникага ээ болдук. 1 миллион 200 миң долларга 10 жол танданбас машина, 24 кичи автобус сатып алдык. Карайлап турганда керек болчу 2 мобилдик оорукана алдык. Россия Федерациясынан дагы 1 тик учак келет.
Албетте мунун жарымы өнөктөштөрдөн грант катары келсе, жарымын өзүбүз сатып алып жатабыз. Энергетика министрлиги менен британиялык компаниянын ортосунда жогорку нарын газ казгатын куруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Электр энергетикасы жаатында кызматташууну өнүктүрүү боюнча меморандумга энергетика министри Таалайбек Ибраев жана аталган компаниянын директору Роберт Битхарт кол койду. Меморандумдун максаты жогорку нарын газ казгатын куруу боюнча долбоорду биргелешип ишке ашыруу болуп саналат. Жогорку нарын газ казгатын куруу долбоору өзүнө 4 гидроэлектр станциясын камтыйт. Алардын жалпы орнотулган кубаттуулугу 237 мегаватт жана жылдык орточо иштеп чыгуусу 942 миллион киловатт саат. Белгилей кетсек, меморандум кол коюлган күндөн тартып 2023 жылдын 15 апрелине чейин күчүндө болот. Эгерде тараптар меморандумга ылайык милдеттерди аткарбаса, көрсөтүлгөн датада автоматтык түрдө күчүн жоготот. Эми кайсы бир маалым катты алууда жарандар мурдагыдай убакыт коротуп, мекеменин эшигинин алдында саат санап күтүп отурбайт. Мындай мүмкүнчүлүк Түндүк мамлекеттик порталында түзүлдү. Жарандар өздүгүн аныктоочу паспорттун жардамы менен электрондук кол тамганы алып коюп, 152 мамлекеттик кызматты уюлдук телефонго көчүрүлгөн атайын тиркеменин жардамы менен колдоно алат. Темага кененирээк кесиптешим Гүлзат Мокенова токтолот. Өзүң поштаң бар. Гүлнур Жумагулова электрондук кол тамга алуу үчүн жарандык жана санариптик билим берүү борборуна кайрылган. Анткени мурда тиешелүү мекемеге маалым кат алуу үчүн кварталдык комитеттин артынан күндөп жүгүрүп башыкча убарага тушугуп келген. Акыры электрондук кол тамга алып Түндүк порталын уюлдук телефонуна көчүрүп алууну чечкен. Адис аны идентификациядан өткөргөн соң 5 мүнөттүн ичинде portal.tunduk.kg сайтына каттап койду. Талап кылынган электрондук документтерди ошол Түндүк приложениясы аркылуу ыңгайлуу болот экен, ошого ала атабыз. Мурун биз справка алыш үчүн көп убакыт талап кылынчу. Справка алганда баягы жумуш ордунда жок болуп калчу, күтүүгө мажбур болчубуз. Анан азыр бул приложение бизге абдан ыңгайлуу болот экен. Электрондук кол тамга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта алууга мүмкүнчүлүк берет. Аны менен маалыматтарды, документтерди алууга, ал тургай юридикалык жактар үчүн ай сайын салык отчетун тапшырууга болот. Ал үчүн жеке жактар үчүн паспорт, юридикалык жактар үчүн катталгандыгы жөнүндө күбөлүк гана талап кылынат. Жаран жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берген соң кол тамганын сыр сөзү берилет. Кол тамганы 1 жылга берилип атат да, 1 жылдан кийин кайра ал жаран соңго же бизге келип кайра узартып убара болбойт. Өз эле эмесине электрондук почтасынан эле өздөрү узартып алышса болот кайра кийинкиге. Себеби бул 1 жылга болуп атпайбы, 1 жылдан кийин балким башкача да болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан азырынча 1 жыл болуп атат, анан кийин өздөрү кайра узартып алышса болот да, мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө portal.tunduk.kg мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталына 36 мамлекеттик орган кошулуп, алар жарандарга электрондук кызмат көрсөтүүнүн 152 түрүн сунуштай алышат. Алардын 97си автоматташтырылган. Бүгүнкү күндө мобилдик тиркеме иштеп чыккан. Түндүк мобилдик тиркемеси ал App Store, Google Play'де жайгашкан. Ар бир жараныбыз App Store, Google Market'тен көчүрүп алып, ошо булут кол тамганын сыр сөзүн, логинин киргизип, өзү авторизация өткөндөн кийин өзүнө ошо мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү болот. Анан ары ошо санариптик документтер да жеткиликтүү болот. Түндүк порталынын тиркемесине 3 санариптик документ кошулган. Алар жарандын ID паспорту, айдоочулук күбөлүк жана автоунаанын документи. Бүгүнкү күндө бул санариптик документтер күчүнө кирип иштеп жатат. Эгер жол кыймылынын кызматкерлери унааны токтоткон маалда тиешелүү документтер жанында жок болсо, айдоочу электрондук форматын көргөзсө болот. Кызматкерлердин баарына бул приложение менен иштөө дагы бүтүп үйрөтүлдү. Ошол QR кодун алып туруп карап текшерет. Биз өзүбүздүн дагы биздин кызматкер өзүнүн телефону менен эле текшерет. Сканерлеп эле текшерилет, ошондон анан чыгып берет. Если бар жок, точно аныга чыгып берет ошо. Эми ал түндүк иштебеген жерден болбойт алчы.
интернет тартпаган жерден, пока интернет тарткан жерден көрсөтсө болот да. Эске салсак, өткөн жылы шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына караштуу 70 жарандык жана санариптик билим берүү борбору ишке кирген. Борборлордун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кыйла кеңейгени белгилүү болду. Жарандар калкты тейлөө жана жарандык санариптик билим берүү борборлорунан булуттук электрондук кол тамгаларды акысыз ала алышат. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын шаары. Жумгал районунун аймагында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында өткөн жылы жалпы 101 үй бүлөгө 100 000 сомдук кайтарымсыз каражаттар берилген. Алардын көпчүлүгү мал алып, аны көбөйтүү жана бордоп сатуу менен катар тигүү цехтерин ачуу, соода сатык кылуу сыяктуу бизнес долбоорлорун сунушташкан. Алардын айрымдары эми гана ишкерликтен өзүрүн көрүп жатса, айрымдары туруктуу киреше булагына түптөп алышты. Бул турасында Мирбек Асаналиевдин материалы. Күнүнө 3 мал той даярдап, бодо малдарына жем берип жаткан Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Темирбек Уланов акыркы 10 жылдан бери 3 баласы үчүн мамлекет тарабынан үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун алып келген. Өткөн жылы мамлекет тарабынан жакырчылыктан чыгуу боюнча социалдык келишимдин негизинде мал алып, төрттүүлүктүн башын көбөйтүүнү колго алган. Учурда ири мүйүздүү мал төлдөп, сүтүн сатуу менен киреше таап жатат. Мамлекет тарабынан социалдык контракт негизинде 100 000 сом алгам. Ошого бир уй торпогу менен алгам, анан бир кунажын алгам да. Ал кунажын быйыл Кудай буйрса эмки жашка тууп калат. Бул уй музоосу менен да. Азыр ошо уйду саап атабыз. 3 литрден сүт берет. Дагы өзүмдүн дагы бир уйум бар, ошо менен ал да 3 литр берет, 6 литрден сүт. 1 литрин ичкенге алып калсак дагы 5 литрин сатабыз да. Мындан тышкары Темирбек Улановго айыл өкмөтү тарабынан 1 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Бул жерден ал малга керектүү тоютун даярдап, кышкы мезгилдерде жем чөбүн арастап алат. Чарбачылыкка көрсөтүлгөн мындай камкордукка кубануу менен жан дилинен аракет кылып жатканын айтат. 100 000 сом проект мага аябай жакшы стимул болду. Малды алып көбөйткөнгө ушу түрткү болду да жакшы. Бирди алып, анан экинчисин да алып, ушундай мал бир келсе аркасынан дагы бирөө келе берет экен да ошо. Бирди алгандан кийин дагы бирди алгың келет экен, ошентип аракеттенип. Ошо өкмөтүбүздүн ушинтип бизге ошон ушундай үй бүлөлөргө эме кылып жардам кылганы ушул аябай чоң ыраазычылык билдирем да. Ошо жакшы жардам болду бизге. Ал эми Салтанат Жумагулова дагы ушул айылдын тургуну. Жалгыз бой эне катары 2 баласына ай сайын 2900 сомдон ашык жөлөк пул алчу. Эми социалдык келишимдин алкагында соода кылган дүкөндөрдүн биринен орун алып, балдардын керектүү буюмдары менен кийим кечелерин сатып киреше таап жатат. Ошол соцконтракттан 100 000 сом алганда деген ал 100 000 сомго көп деле товар келбейт негизинде. Анын үчүн көп акча болуш керек да. Бирок ошону пайдалуу жакка жумшайлы деп бул жерден магазинден бир бурчун эле бул полканы эле алып, арендасын төлөп, анан өзүм кайра ошол жакта эмгектенип иштеп, кечке жумуш менен да камсыз болуп калдым. Мисалы жакырчылыктан кичине болсо дагы алдыга жылып атабыз да. Күнүнкү 2900 сомду алып ай сайын жеп коюп карыз болуп отургандан көрөк, бизге азыр чөнтөгүбүзгө акча түшүп калды. Өкмөткө чоң рахмат. Аз камсыз үй бүлө катары каттоодо туруп мамлекет тарабынан үй бүлөгө көмөк алган жарандарды жакырчылыктан чыгаруу максатында иштелип чыккан долбоорго өткөн жылы Жумгалдан 101 үй бүлө тартылган. Ар бири 100 000 сомдук колдоого ээ болушкан. Алардын көпчүлүгү тоолуу аймак катары мал алып көбөйтүүнү көздөшкөн. 101 үй бүлө ушул кезде чакан бизнес ачып, аз болсо дагы аракетин көрүп иш алып барып атышат. 23-жылдын ошо март айында планыбызда квота боюнча 103 үй бүлөгө берсек деген аракетибиз бар болуп атат. Маалымат үчүн айтсак, район боюнча бүгүнкү күндө ай сайын 1031 үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу берилип келет. Долбоор жөлөк пул алгандардын санын кыскартуу менен калкты жакырчылыктан чыгарууну көздөйт. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкөдеми, Жумгал району. Ат башы райондук Токой чарбасынын кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. 2023-жылдын 28 февралында пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында келип түшкөн билдирүүгө ылайык
10 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алуу учурунда Нарын облусунун Атбашы районунун Токой чарбасынын жумушчусу БАС кармалды. Белгилей кетсек, аталган жаран буга чейин да ушундай эле аракети үчүн жоопко тартылган. Ошол эле учурда 2015 жылдан 2018 жылга чейин АКНК коррупцияга каршы элдик көзөмөл коомдук уюмунун активдүү мүчөсү болгон. БАС узак убакыттан бери ААА аттуу жаранды мурда жумушка орноштургандыгы үчүн коркутуп, үркүтүп жана шантаж жолу менен акча талап кылып жүргөн. БАС кызмат адамы эмес болгондугуна байланыштуу ага башка жакка кетпөө жөнүндө бөгөт коюу чарасы коюлду деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Канчалык аракеттер көрүлбөсүн, жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук, талап тоноого байланышкан көрүнүштөр токтобой келет. Алып айтсак, өткөн жылы Нарын облусу боюнча өспүрүмдөрдүн катышуусунда 8 кылмыш иши катталып, 160 өспүрүм көзөмөлгө алынган. Андыктан абалды жөнгө салууга карата милиция тарабынан мектеп окуучулары менен баарлашып, ачык айкын сүйлөшүүгө карата жолугушуулар өткөрүлүүдө. Мындай кадам аркылуу кылмыштын алдын алууга өбөлгө дешет адистер. Кененирээк кийинки сюжетте. Өткен окуучулук күндөрүм деп ырдайт экенсиңер да. Ата-энеси миграцияда, жакын туугандарынын үйүндө 4-күнчүк болгон бала мектептеги талап тоноого кабылып келет. Туш тараптан зомбулукка учураган өспүрүмдүн абалы. Мына ушундай кейипкердин образын аткарып жаткан Талайбек Бактыбек уулу коомдо мындай көрүнүш арбын, бирок тилекке каршы көпчүлүк балдар ачыктагысы келбейт дейт. Мектеп студенттер арасында болот, албетте эркектер арасында. Бул эркек балдар өзгөчө айткысы келбейт. Мындай коркуп, мындай көчөдө балдардан да коркот, өзүнүн жанында дос балдарынан да коркуп, мындай айткысы келбейт да. Мындай дос балдар менен ажырап калам, жалгыз жүрүп калам деген сыяктуу элечи. Налог салып, же болбосо мындай рекетизм көп болуп атканда ушуну ачык айтып берсе жакшы да. Нарын медициналык колледжинин алдындагы театр студиясынын студенттери тарабынан коюлган сахналаштырылган көрүнүш Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен ишке ашты. Анткени жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка бөгөт коюуга карата окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен көңүл өткөн көйгөйлөрдү ачык айтып, сүйлөшүүгө чакыруу үчүн талкуу өткөрүлдү. Ага калаадагы мектептердин окуучулары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баштаган бир катар тармактын өкүлдөрү катышып, баарлашуу жүргүзүлдү. Рекетчилик сетевой маркетингке эле окшош. Анан чоң байкелерден эле үйрөнүп айтылат. Ал айтылган сөздөр кичинекейлерге кайра эле маалымат болуп эле келип эле туура маалымат катары калат да. Именно балдарга көрсөтүш керек да. Могу убактыңды бул жашоодо сен бир эле жолу келесиң. Бул жашоодо сен коноксуң. Анан сен ушинтип кечке убакытты коротуп, башка бирөөнү күмчүйтүп, кайра акча чогултуп эметкенден эмне пайда? Өзүң лучше бул жака бар, тиги сүрөт тарт, ырда, бийлик, катыш, окуу, ошонун баарын көрсөтүп бериш керек. Жолугушуунун жүрүшүндө окуучулар тарабынан мектептерде рекет маселеси дале курч бойдон келаткандыгын, ата-эне менен мугалимдердин өспүрүмдөргө карата түшүнбөстүк айрым мамилелери тууралуу ой пикирлер айтылып, тармак адистери жооп беришти. Андыктан коомдогу терс көрүнүштөргө бөгөт коюуда ачык айкындуулук зарыл экендиги түшүндүрүлдү. Ушул жолугушуунун аркасынан ушул кандай проблемалар дагы бар, биз билбеген. Ошол мектептин ичинде ошол жаш өспүрүмдөрдүн арасында может быть бир үй бүлөлүк проблемалар бар. Ошонун баарын бир мындай аныктап, ачыктап, андан кийин ошол келечектеги иш чарага, пландарга киргизип, анан ошол маселелер менен иштеш керек. Маалымат үчүн айтсак, Нарын шаары боюнча бейбаштык кылып милиция менен социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын көзөмөлүндө 65 өспүрүм бар. Андыктан эңириде ар бир ата-эне балдарынын жүрүм-турумуна өзгөчө көңүл буруусу учурдун башкы маселеси дешет тийиштүү адистер. Анткени бүгүнкү жаштар өлкөнүн эртеңки келечеги. Чпара Садыкказиева, Жеңиш Амтылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ал арада Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында милициянын жаңы пункту ачылды. Заманбап талаптарга жооп берген милиция участогу шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Бул шаардын жарандарын жана меймандарын кабыл алуу, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана калкка өз убагында жардам көрсөтүү үчүн бардык жагымдуу шарттарды түзөт. Аталган жаңы милициянын пункту Балыкчы шаарындагы 3-пункт болуп саналат. Теманы кабарчыбыз улантат.
Балыкчы шаарында дагы бир жаңы милициянын пункту ачылып ишке берилди. Кала тургундарын жана меймандарын коомдук коопсуздук менен камсыз кылууда кызмат көрсөтүп турган бул пункту шаардык мэрия, жергиликтүү жашоочулар жана оор жүк ташуучу мекеме айдоочулары тарабынан каржыланган. Былтыркы жылдан бери өзүңүздөр көрдүңүздөр, канча деген материалдык техникалык базаны чыңдоодо президентибиз тараптан абдан чоң акчалар бөлүнүп, ошолорду мынакей ар бир Кыргызстан боюнча райондордогу милициянын кызматына жеткиздирип атат. Бүгүн бардык шарттар бар. Өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Башка мурунку жылдарга караганда мына акыркы 2 жылда бул жагынан аябай чоң иштер болду. Андан тышкары мынакей күз айлары менен айлык маянасы дагы көтөрүлдү. Бул дагы абдан чоң иш. Бунун негизги максаты элге сервистик тейлөө жасоо, анан коомдук коопсуздукту сактоо, кылмыштардын алдын алуу боюнча биздин милиция кызматкерлери эл менен элге жакын болуп, тыгыз байланышта жумушун алып баруу боюнча. Бүгүнкү күндө ачылган жаңы милиция пункту Балыкчы шаарында 3-чүсү болуп саналат. Алдыда дагы 2 коомчулукту кабыл алуу жайын куруу мерчемделүүдө. Ал эми Балыкчыда жалпы 2542 абонентти 6 откана жылуулук менен камсыздайт. Отканалар электр энергиясы жана мазут менен жылытылат. Эми каладагы номер 14-чү пароходство отканасы ишке берилип, Абдрахманов көчөсүндөгү 217 көп кабаттуу үйүн толук кандуу жылуулук менен камсыздоого өткөн. Облус башчысы жеринде болуп, абал менен таанышып чыкты. Бюджеттен 42 миллион сом бөлүнүп бериптир. Мына бүгүнкү 5 миллион сомго ачышты, жаңы котельныйды ачтык. Эми бул жерде кичине өзүбүздүн жителдерден да кичине зависит этет. Алар дагы өзлөрүнүн үйлөрүнө баягы жылуулук тартып, үй менчиги, котельныйларды алып барып бергенден кийин үйдүн ичине элдер өзлөрү баягы өзлөрүнүн квартирасына өзүнө кийирип алыш керек да. Бул да жакшы иш болду. Кудай буйруса мынакей күзгө чейин калган үйлөрдү да кийирип алсак, бул өзүнчө бир жакшы жетишкендик болот деп санайм. Кышкы сынып жака келип жашайбыз. Ауышқа кемпірге этаж үй жақсы екен. Екі жаққа шықпайсың дегендей. Сол жақсы. Эми бұйырса жылуулук киргизип атат. Жақсы болот деп ойлойм. Откананын ишке берилиши менен электр энергиясына болгон керектөөнү азайтуу ишке ашууда. Жылуулук берүүчү откана менен бирге абоненттердин үй ичиндеги суу түтүктөрү дагы толугу менен жаңыртылган. Алдыда ишке ашуучу 2 долбоор дагы каралууда. Техникум жақта Аманбаева 193, 183 үйлерге ошо 4 көп кабаттуу үйгө жылуулук салынганга дагы ушундай эле откана болот буюрса. Андан тышкары мурунку биздин МСУ деген 17-чи отканабыз бар эле. Ал дагы ушу пароходствого окшоп жабык турган консервацияда. Аны да быйылкыга планга киргизип, ушу законсервация кылдырып, аны ушу ишке киргизели деген долбоор бекитилди. Ирети менен тартипке келип жаткан бул иштердин соңунда Балыкчы шаарынын тургундарын жылуулук менен камсыздоо толук кандуу ишке ашмакчы. Ал эми коомдук коопсуздук маселесин алдын алууда көрүлүп жаткан аракеттер келечекте коопсуз шаардын түптөлүшүнө өбөлгө болот. Жаратылышты сактоо ар бир атуулдун милдети. Борбордук Тянь-Шандагы жаратылыш комплекстерин сейрек кездешүүчү канаттууларды, жоголуп бара жаткан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо үчүн уюштурулган Каратал Жабырык мамлекеттик корууна быйыл 29 жыл болду. Жалпы аянты 36.392 гектарды ээлеген корук 3 участоктон турат. Анын экөө эл аралык маанидеги суулуу саздак жерлерде байырлаган канаттууларды кургоочу Рамсар конвенциясынын тизмесине киргизилген. Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун бөлүм башчысы Жекшен Жумалиев мекеме уюшулган жылдардан бери талыкпай эмгектенип келет. Ал жетектеген Каратал участогу Нарын районунда жайгашкан. Айтымында мында байырлаган канаттуулардын жоголуп кетүү коркунучундагы жаныбарлардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Өз ишинен ырахат алган кесипкөй Адис мынтип квартал сайын келип, коруктагы абалга көз салып турат. Уюшулгандан бери сандар өстү десек жаңылышпайбыз. Мындан эчкитеке чектеш аймактарда Аркара Кулжа бар, Сүлөөсүн Кызыл Китепке кирген. Канаттуулардан Бүркүт, Ителги, Кара Жору, Каккажыр ушулар биздин немеде байыралат, корктун чегинде.
Каратал участагында Көлтөр жана Каражылма деген эки кыдырма бар. Жалпы аянты 5505 гектар жерди ээлеген тилкенин 530 гектары токой менен курчалган. Мында Тянь-Шань карагайы басымдуураак кылат. Ошондой эле өсүмдүктүн түрү өсөт. Адистер жай кыш дебей азырда планга ылайык иш алып барууда. Кыдырмаларды Каражылга, Көлтөр, Аккоттордун баарын кыдырып турабыз. Ушу жайкы сезондо ушу жанагы жаппай жан-жаныбарларга чөп тойтоп, чөп чабабыз. Аны кайра ушу квартал эмес айын кышкысын 3 айда бөлүп чөп чачабыз. Бүгүн аталган жаратылыш коругунун уюшулган күнү. Маанилүү датаны утурлай мекемеде тегерек стол өтүп, анда коруктун коомчулуктагы орду, милдети жана борбордук Тянь-Шаньдагы жаратылыш комплекстерин жалпы экологиялык баланстын туруктуу абалын камсыз кылуу, изилдөө иштери талкууланды. Кыргызстандын ичиндеги биздин суулардын сапаттарын аныктоо үчүн, алардын касиеттерин баалоо үчүн атайын долбоорлор менен да кызматташып иш алып барып жатабыз. Мисалы Финляндия мамлекетинин курчап турган чөлөнү коргоо министрлиги менен биздин экология техникалык көзөмөл министрлиги тыгыз байланышта иш алып барып, мына быйылкы жылдагы август айларында Соңкөл көлүндө суунун сапатын аныктоо боюнча да бир чоң долбоорубуз өтөт. Чейрек кылымдык тарыхы бар Каратал Жапырык жаратылыш коругуна кирген Соңкөл, Чатыркөл көлдөрүнө атайын статус берилди. Ошондой эле эл аралык маанидеги суулуу саздак жерлерди байырлаган канаттууларды коргоочу Рамсар конвенциясынын тизмесине киргизилген. Учурда мекеме коруктун ишин мындан ары да жайылтып, жаратылышты сактоо максатында эл аралык уюмдар менен биргеликте ири долбоорлорду ишке ашырууну колго алууда. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Коомдук коопсуздукту сактап, кылмыштуулук менен күрөшүүдө Нарын облусу боюнча 50дөн ашык милиция айым иш алып барып келет. Тартип сактоодо айрыкча балдар менен аялдардын көйгөйлөрүнө байланышкан түйүндүү маселелерди чечүүдө айымдардын орду өзгөчө. Тармак өкүлдөрүнүн иши тууралуу Жапара Садыказиеванын сюжетинде. Милициянын майору Айгерим Кулназарова 17 жылдан бери кылмыштуулук менен күрөшүүдө күжүрмөн ийгиликтерди жаратып келет. Бул жылдар аралыгында жаш өспүрүмдөр менен иштөө, тергөө иштерин алып баруу жана башка бир катар кызматтык баскычтарды басып, учурда мамлекеттик сатып алуу тобунда эмгектенүүдө. Жумуш абдан кызыктуу жана тартип, жоопкерчилик башкорунда дейт. Биздин кызмат жоопкерчиликтүү, кызыктуу, ошол эле учурда абдан түйшүктүү дагы жумуш. Бизде кыз эркек деп бөлүнбөйт. Ант бергенден кийин баардыгыбыз бирдей жоопкерчиликти аткарып, бирдей кызматка кыз эркек дебей кызмат кылып келатабыз. 2023 жылдын 24 февраль күнү сизге бейтап канчаларда түштү? Бизге бейтап саат 18:30-19 чамаларында түштү. Ал эми оор кылмышка байланышкан окуялардын ийне-жибине чейин иликтеген Алмагүл Калиева 16 жылдан бери тергөөчүлүк кызматты аркалап келет. Тажрыйбасына сал эсеп салып караганда, айрыкча аялдар менен балдардын зордук зомбулукка кабылышына байланышкан иликтөөлөрдү жүргүзүү көңүлүнө өйтөт. Иш тажрыйбамда аялдарга карата зомбулукка кабылган учурлар көп эле болду, көп эле тергелди. Жабырлануучулар аял заты болгондон кийин ошол учурдагы аял затынын баягы абалына түшүш үчүн бул тергөөчү аял заты болгону жакшы да, себеп дегенде эркек киши тергөөчү болсо баягы көп нерсени ачык айтып бере албай, жаап жашырып коюшу мүмкүн. Ар бир аял заты зордук зомбулукка кабылбасын, бул жашоодо татыктуу жашоого жашаш керек. Кылмыштуулук менен күрөшүп, коомдук коопсуздукту сактоодо Нарын облусу боюнча милиция кызматкерлеринин 14%-ын аял жолдоштор түзүп, берилген тапшырманы так жана татыктуу аткарып келишет. Ант алып, погонду кийип, милиция формасын кийгенден кийин биз эркектердегидей эле жумушту аткарышат да. Бул салыштырмалуу өтө оор. Бирок оор жумушка карабастан ушул жерде азыр биздин айымдар өтө жакшы иштерин алып барып атат. Бизде баягында тергөөчү кыздарыбыз бар. Участкалык инспекторлор бар, жаш жетелек балдар, өспүрүмдөр менен иштеген кызматкерлер бар, кадр бөлүмдө иштеген кызматкерлер бар. Булар дагы азыркы күндө күнү түнү дебестен өзүнүн кызматтык иштерин алып баратат. Айымдар кайсыл гана тармакта болбосун натыйжалуу иш алып барып, өлкөнүн өнүгүшүнө барандуу салым кошуу менен үй бүлө коломтосун бекем сактап келет. Чапара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.
Өлкөдө менен кезектеги чыгарылыш мына ушундай материалдардан турду. Сиздер Нарын облустук медиа борборунун телепрограммаларын ошондой эле Facebooktагы жана YouTube'дагы, Instagram'дагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.